Ала Тоо 24 каналынын көрөрмандары, биз бүгүн биринчи радиодо жана Ала Тоо 24 телеканалында өлкө аймагында ишкерлерди жана бизнес чөйрөсүн колдоо боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу кеңири маалымат беребиз. Эсиңиздерге салып коелу, биздин студияда Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Сыдыков Бакыт Төлөмишевич бар. Бакыт Төлөмишевич, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Урматтуу угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, Кыргыздын аймагында ишкер чөйрөнү, бизнес чөйрөсүн коргоо, колдоо, аларга ар тараптуу жардам көрсөтүү багытында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы бар. Бул тапшырманы тиешелүү түзүмдөр, министрлик, ведомстволор өз учурунда жана так аткаруу үчүн бардык аракетти көрүп жатат. Анын ичинде эң негизги багыттар бул экономика жана коммерция министрлигинин жоопкерчилигинде болууда. Бул багытта кандай аракеттер болуп жатат, деги эле ушул жөнүндө жүрүп жаткан иштер тууралуу биз кеңири маалымат алалы деп атайын студияга Бакыт Төлөмишевичти чакырганбыз. Угармандарыбыздын жана көрөрмандарыбыздын эсине салып коелу, биз түз эфирдебиз. 0312 39 21 90 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу эгер сиздерде суроолор болсо берсеңиздер болот. Фейсбуктагы биринчи радионун жана Ала Тоо 24 каналынын баракчаларынан, ютубтагы биздин баракчадан дагы бүгүнкү көрсөтүүнү, уктурууну көрүп, угуп, суроолор болсо кайрылыңыздар. Анда Бакыт Төлөмишевич, биз уктуруубузду, маегибизди баштай берели. Мына өзүңүз дагы жакшы билесиз, бул боюнча бардык күч аракеттер жумшалып атат министрлик тарабынан. Президенттин ошол ишкер чөйрөнү колдоо боюнча атайын тапшырмалары. Мына ушул тапшырманын алкагында ишкердикти текшерүүгө мораторий жана чакан орто бизнести коргоо боюнча иш аракеттердин атайын бир багыттары аныкталып калды. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, ушул ишкердик субъекттерин текшерүүгө мораторий киргизүү кабыл алынган болчу. Мунун негизги себептери кандай максатта ушул нерсе кабыл алынды? Деги эле сиздердин министрлик, сиз жетектеген министрлик ишкер чөйрөнүн укугун коргоо, аларга колдоо көрсөтүү жана каржылык дагы колдоо көрсөтүү багытында бир топ иштер башталды. Ушулар менен биз маекти баштасак да. Чоң рахмат. Эми уруксат этсеңиздер, бир аз мындай айтып кетер үчүн нерсе, баштачу нерсе, эми мындай тарыхка дагы бир аз кайрылыш керек. Кайрылыш керек болуп атат. Анткени 2025 жылы июнь айында Кыргыз Республикасынын жаңы өнүктүрүү стратегиясы же программасы, 5 жылдык программа кабыл алынган болчу. Президентибиз аны жактап кол коюп берген болчу. Ушул программага ылайык биз өзүбүздүн, кандай десе, алдыңкы 30-жылга чейинки боло турган экономикалык пландарды, иш аракеттерибизди ошо стратегияга ылайык жүргүзөбүз. Белгиленип кеткен аякта приоритеттер дагы бар. Негизги багыттар, басым жасоочу багыттар аныкталган болчу. Анан дагы басым жасай турган бир нерсе, ошо стратегияга ылайык биз 2030 жылга чейин мындай жакшы мааниде дымактуу бир максаттарды өзүбүз аныктаган болчубуз. Эң маанилүүлөрү, мисалы үчүн, ички дүң өндүрүмдүн көлөмүн 2024 жылдагы көлөмгө салыштырмалуу 2 эселеп берүү. Сан түрүнө айтсак, беркиси дегенде 30 миллиардга чейин жеткизүү. Быйыл эми 25 жылдын жыйынтыгы биз 22 миллиард долларга чейин жеткиздик. Киши башына ички дүң продукциянын көлөмү 3000 доллардан аштык. Эми 30 жылга чейин биздин дымагыбыз ошо 4,5 мың долларга чейин жеткизүү. Эми албетте баалардын мындай туруктуулугун сактоо, социалдык жактагы көп багыттарда мындай жакшы бир максаттар коюлган болчу. Приоритеттер аныкталган болчу. Мындай багыттарды, отраслдарды карасак, мисалы үчүн, негизги бир 4 бир приоритет аныкталган болчу. Биринчиси бул өндүрүштү өнүктүрүү. Же биз өз алдынча мындай реиндустриализация деп атап атабыз. Анткени Совет доорунда биз мүмкүнчүлүк болчу. Кайра жандандырууга багытталуу. Анткени биз мындай түз жерден баштаган жокпуз. 30 жылдын арасында бир потенциал, мүмкүнчүлүк биринчи кезде бир ошо ишмерлердин
потенциалы топтолуп, ошону кайра өндүрүштү кайра жандандыруу маселеси максаты аныкталган болчу. Экинчи приоритет артыкчылыктуу багыт бул энергетика жаатында мындай чоң бир секирик жасоо. Анткени биз болуп аткан азыркы гидроэнергетикалык потенциалдын 10-13%-на чейин гана колдонуп атабыз. Экономиканын энергияда болгон бир мындай сурак талабы өтө жылдан жылга өсүп атат. Үчүнчү багыт бул биздин артыкчылыктуу багыт, бул ошо биздин жайгашкан территориябыз, жайгашкан жерибизди колдонуп калуу деп транспорт жана логистика жагынан бир жакшы бир чоң долбоорлорду ишке ашыруу. Ошонун алкагында өзүңөр да угуп атасыңар, көрүп атасыңар, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуну долбоору ишке ашып атат. Төртүнчү бул эми туруктуу туризм. Анткени биз туризмди туруктуу кылыш керек. Биз тоноп талабай туризмди мындай күнүгө жылдан ар дайым иштей тургандай кылып, иштей турган кылып, айлана чөйрөнү да ойлогон туризм кылгандай. Туруктуу туризм жана органикалык айыл чарба. Бешинчи болуп артыкчылыктуу багыт. 30-жылга чейин чакан жана орто бизнести өнүктүрүү. Орусча сквозной деп коет, мындай тикелей бир баардык мындай артыкчылыктуу багытка тиешелүү бир мындай вертикалдуу бир багыт бул бизнес чөйрөсүндө чакан жана орто бизнести өнүктүрүү деген стратегиялык багыт кабыл алынган. Ошондон бери бир топ жумуш иш чаралар жасалып атат. Анан сиз белгилеп кеткен жанагы ишкердик субъектлерге текшерүүлөрдүн мораторию, бул кезектеги бир дагы бир иш чара чечими болуп атат. Башкаларын дагы мүмкүнчүлүк болсо айтып кетели. Эми негизги себептери бул ошо коюлган максаттарды эми азыркы учурда орто жана чакан бизнестин салымы экономикага жылдан жылга өсөт деген күтүлүүдө. 24-жылы жаңылышпасам 42%, 43% болсо, азыркы учурда 25-жылдын мындай алдын ала результаттарына караганда 51%га чейин жетип атат да. Анан эми биз жол ачып, жардам берип, шарт түзүп бериш керек болуп атат. Ошонун ичинде жана мораторийдин негизги себеби ошо биринчиден текшерүүлөрдүн санын азайтуу, эми кармап бир мындай көбөйтүп кетпеби. Экинчи, ишкерлик субъектлерине болгон административдик жүктү азайтуу же мындай оптималдаштыруу болуп атат. Анан укук органдары болобу, же жергиликтүү, же централдык бийлик органдарынан бизнеске мындай түздөн түз килигишүүсүн, аныксыз килигишүүсүн чектөө максатында кабыл алынган болчу. Жарлык ушул жылдын март айында кол коюлган болчу. Эми кыскача жөнөкөйлөп айтканда 26-жылдын 31-декабрына чейин текшерүү органдарына, мамлекеттик текшерүү органдарына, ишкердик субъекттерге текшерүүлөрдүн токтотуу болуп атат да, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда. Бирок бөтөнчөлүктөрү да бар быйылкы жарлыктын, чечимдин. Биринчиден бул текшерүүлөр болгон күнү дагы баса калып эле мындай жазалоо механизмин же шайманын колдонбой, эгерде мындай четтөөлөр, бузуулар байкалган болсо, табылган болсо, биринчи кезекте мамлекеттик органдар, тапкан органдар аларды түздөтүп, ошо бузууларды жоюп, оңдоп кетүүгө бир консультация берүү. Бул мындай орусча айтканда дружественная проверка да. Мисалы үчүн профилактика. Жазалоо эмес, штраф салуу эмес, алдын ала мындай жоюу, түздөп кетүү, оңдоп кетүү. Мамлекеттик органдар, мисалы үчүн текшерүү орган келип текшерип, системамда бузуулар бар экен, ошону сиз түздөп, оңдоп кетүүгө кадам шилтейсиңер, иш чаралар жасайсыңар деген.
келечекте болтурбу. Баягы өз ара кызматташуунун алкагында ишти Репрессия жүргүзүп, жок, репрессия жазалоо жок. жок, жоопкерчиликке тартуу жок, Консультация, биринчи кеп консультация. Андан тышкары ишкердик субъектлер өзүнүн компаниясы болобу, ишмердик жөнүндө маалыматтар өзүнө каршы колдонууга мүмкүнчүлүк жок. Сиз отчет бердиңер, өзүңөрдүн ишмердик иш аракеттериңер жөнүндө бир результаттарын, сведенияларды бердиңер. Аны мен мамлекеттик орган сизге каршы колдонууга мүмкүнчүлүгүм жок. Болгон учурда мен сизге консультацияны берем. Бияң туура эмес экен. Мыйзамга ылайыкташтырыш керек деп. Оңдойлу депчи. Бул биз күтүп атабыз, эми мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийлик органдары менен бизнес ортосунда да бир маекти, диалогду мындай күчөтөт. Анан мындай ишеним маселесин дагы бир жогорураак бир деңгээлге коет. Албетте четтөөлөр бар. Салык, бажы органдары өзлөрүнүн текшерүүлөрүн жүргүзө берет. Анткени бул деген мындай тынымсыз боло турган жумуш. Андан тышкары граждандык авиация, жарандык авиация тарабынан көзөмөл токтобойт. Анткени бул ар бирибиздин мындай жашообузга тиешелүү, мындай коопсуздукка тиешелүү маселе болгондуктан ушул 3 орган тарабынан текшерүүлөр мурдагыдай эле планга, графикке жараша мыйзам чегинде боло берет. Өтө берет. Башкалар эми 31 декабрга чейин өзлөрүнүн текшерүүлөрүн мораторийге ылайык өткөзүшпөйт. Бакыт Төлөмүшевич, ушул жерден бир суроо пайда болуп атат да. Мына сиз жана маектин башында өлкөнү өнүктүрүүнүн стратегиясынын алкагында бир негизги багыттарды белгилеп кетпедиңизби? Ошол багыттарды ишке ашырууда сөзсүз ушул чакан жана орто бизнес аларга байланыштуу экен да. Бизде азыр рыноктун талабы, коомдо тез дүйнөлүк алкакта өзгөрүүлөр болуп атат. Демек, ошол жогоруда айтылган тармактардын баардыгына ушул соңку сиз айткан кезектеги иш-чара чакан жана орто бизнести коргоо, колдоо аракеттери байланыштуу болуп атат да, Албетте бардык тармакка түз байланышы болот. Анткени ооба сиз айткан жана айтып кеткен 4 артыкчылыктуу багытта ар бирине байланган бир мындай флагмандык инвестициялык мамлекет тарабынан болобу чоң долбоорлор бар. Энергетика жаатында Камбар-Ата бирден флагмандык долбоор. Бирок аны менен чектелбестен чакан жана орто бизнестин алкагында ишке ашырылуучу микрогенерация гэстери ишке ашырылып атат. Чакан гэстери ишке ашырылып атат. Жанагы транспорт жана логистика жаатында темир жолдон тышкары складдарды куруу долбоорлору бар. Алар да ишке ашырылып атат. Чектөө жок да, чектөө жок. Бирок биз мындай ар биринде мындай байлап койгон бир чоң ири инвестициялык долбоор аныкталган. Соңку жолу мына ушул ишкер чөйрө менен бизнес чөйрөсүнүн сиздер да анализдеп, талдап турасыздар да. Соңку 5 жылдан бери мамлекеттик бийлик тарабынан да ушул багытта бир колдоого аракет кылалы деген мамлекет башчынын аракеттери бар, жарлыктары бар, бир топ тапшырмалар бар. Ушул жагынан алганда ушул ишкер чөйрөнүн ушул мамлекеттик колдоо алып жаткандан кийинки натыйжасы, жемиши дейбизби, кандай болуп атат? Эми жемишин мындай эң жалпылаган, эң мындай көзгө көрүнүктүү жемиш бул эми байкап көрсөңүз, былтыркы экономикалык негизги натыйжа ИДПнын, ички дүң өндүрүмдүн өсүш темпи, реалдуу өсүш темпи 11,1% түздү. Эми жалпы 4 жылдын өсүшү орто эсеп менен жылга 10,2% менен өсүп аткан болчубуз, эми өсүп атабыз да. Быйыл дагы бир ошол темптерди сактоого мындай болгон күч аракеттерди жумшап атабыз. Албетте салым бизнестин
жеке менчик сектордун эбегейсиз. Дагы кайталап кетейин, 25-жылдын алдын ала жыйынтыгы боюнча чакан жана орто бизнестин салымы ички дүң продуцияга 51% тегерегинде болуп атат. 24-жылы 42% болуп атат. Жылдан жылга ушу салым көбөйүп атат, чоңоюп атат. Андан тышкары каржылоо программасы январь айында мындай 3,7 миллиард сомго жеткен мындай кеңири чакан жана орто бизнести каржылоо программасы дагы запуск болгон болчу. Ошого ылайык банктар тарабынан, эки мамлекеттик банк тарабынан кредиттер, жеңилдетилген кредиттер таратылып атат. Сом валютасында 5 жылга чейин мөөнөттө пайыздык өлчөм үстүк пайыз 6% түзүп атат. Ошо мындай азыркы сиз сураганга жараша мындай ойго биринчи келип аткан мисалдарды айтып атам. Андан тышкары ошол эле март айында эми президентибиздин мындай чакан жана орто бизнеске болгон көңүлүнүн дагы бир көрсөткүчү ушу мамлекеттик же улуттук чакан жана орто бизнести өнүктүрүү боюнча улуттук платформа же консорциум түзүлгөн болчу. Ошол платформанын негизги максаты тиешелүү болгон бүт тармактарды бириктирип, мындай төгөрөк стөлдүн 4 бутун бир стөл кылгандай болгон талкуулап, талкуулоодан тышкары. Эгерде окутуш керек болсо, тиешелүү институттардын болгон күч аракеттерин бириктирүү, координациялоо, программаларды жада калса окутуу программаларын мындай айкалыштыргандай кылуу, мамлекеттик органдардын мындай чечкен же кабыл алынган чечимдерди бири-бири менен албетте мындай макулдукка келиштирүү. Үчүнчү финансы, каржылоо маселеси. Бир банк чакан орто бизнеске бир инструментти берип атса, бир шарт менен берип атса, экинчиси таптакыр башка кылбагандай, жалпысына бир түшүнүктүү, бир мындай стандартизациялуу, мындай бир универсалдуу финансылык инструменттерди ишке киргизүү болуп атат. Анын ичинде банктар да катыша алат, мамлекеттик органдар, эл аралык уюмдар азыркы учурда уже катышабыз деген заявкалар келип атат. Анан төртүнчү, ошону баарын бир платформа кылып, санариттештирип, анан мындай секретариат түрүндө ушундай айтып аткандай төгөрөк столдун 4 бутун бириктирүү жөнүндө бир жакшы бир жарлыкка кол коюлган болчу. Эми буну менен чектелбейбиз албетте. Бул кезектеги болуп аткан иш аракеттер. Анткени негизги бир мындай болуп аткан бир максат же жете турган бир убакыт болобу, мейкиндик болобу 2030-жылдагы Кыргызстан. Ага чейин биз иштейбиз. Иштеш керек эми ошого жараша бир натыйжа болуш керек деген аракет турбайбы? Жоопкерчилик чоң, бизден дагы сурак өтө мындай жоопкерчилик катуу, бирок адилеттүү болуп атат. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, сиздер биринчи радионун программасын угуп жатасыздар. Биз түз эфирдебиз. Биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков. Байланыш телефондорубуз 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Бакыт Төлөмүшевич, бизге азыр байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, кабыл алалы, анан уланталы. Жарайт. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, айтыңыз. Сурооңузду бериңиз. Программа деп атпайсыңарбы? Ошого биз бул 1% кредит деп бизге айылга келди деп эме банктар айтып атат да, банкка барсак ооба бар дейт, анан биз швейный изделия ошону колдоо боюнча деп эметкен да, анан барсак мындай деп атат, декларация требует этип атат, анан декларация алып келсек, биздики деген необлагаемый
эмеке нулевой болуп чыгат экен да декларациябыз. Анан карап бербей атат да, ошону кимдер алат? Бизде мисалы үчүн район боюнча 2 швейный цех бар, чоң. Бирок өкө тең иштебейт. Бирок Кайшайда, бирок Бакамбаевда. Тоң району, Тоң району. Анан майда бул цехтер, майда магазиндер швейный. Анан ошону ала албай атабыз да, ошону кандай кылып алабыз? Декларацияга такап, азыр айыл банкка барсак, бизге декларацияңар жок деп бербей атат. Декларациябыз турат, бирок декларациябыз нулевой болуп атат. Түшүнүктүү. Жооп бере берсеңиз болот. Түшүндүңүз, сиз? Түшүндүм. Чоң рахмат. Туура, бул дагы бир президент тарабынан мындай контролго алынган бир маселе болуп атат. Ошо тигүү тармагындагы ишкерлерди колдоо максатында сиз айткандай ошо тигүүчүлөргө мындай өтө жеңилдетилген кредит каражаттар бөлүнүп атат. Эки банк, Айыл банк менен Элдик банк анын үстүндө иштеп атат. Азыркы учурда мен жаңылышпасам жалпысынан бир топ акча бөлүнүп кетти. 1 миллиардка жетип барып атат да уже. Эми бирок айта кетчү нерсе, эми сиз тигүү тармагында болгондуктан сиз менден да жакшы түшүнөсүз. Серый менен белый деген бир түшүнүк барбы? Серый деген эми жөнөкөй эле айтканда керектүү тиешеси жок документтер менен мындай иш аракет жүргүзгөн ишкерлер болуп атат. Эми белый деген эми тиешелүү түрдө каттоодон өтүп, салыгын төлөөчү салыгын төлөп, эми боло турган бир бүт уруксаттарына ылайык иштеген швейный цехтер алар албетте алып атат азыркы учурда. Эми сиздики мен түшүнгөндөй нулевой менен кетип атат. Ошол себептен тиги декларация жок болгондуктан сиз көрсөтө турган документтер болгондуктан сиз бир кыйынчылык болуп атасыз. Биз ушул маселенин үстүндө иштеп атабыз. Буюрса бир эмки жумада дагы бир банктар менен чогулушуп ушул маселени чече турган бир пландар бар. Биз чечип беребиз да бул маселени. Бирок дагы кайталап кетейин, эми банктарды деле түшүнүп коюңуздар, алар өзүнүн акчасы менен иштебейт. Алар деген жанагы аманаттын акчасы, сиздин депозитиңиз менен, менин депозитим менен. Өзүңүздүн дагы бир банкта болгон салымыңыз бар, ошолор менен иштейт. Ошолорду жоготпош үчүн алардыкы негизги талап бул белый болуп атат да. Белый эми катталган, салыгын төлөгөн, эми өзүнүн мындай жалданган кишилер болсо ошолордун зарплатасына тиешелүү бир милдеттенмелерди да төлөп берген, аткарган компаниялар алар алып атат. Бирок сиздин жанагы нулевой болгондуктан декларация бере албай атам деген ушул маселени биз эмки жумада банктар менен биргелешип бир чечейин деген бир бир механизмин тапса болот да, э? Табабыз. Бирок дагы кайталап кетейин, белый болушубуз керек, по белому иштешибиз керек. Салыктарды мындай бошотулсак дагы бирок катталышыбыз керек, каттоодон өтүшүбүз керек, тиешелүү уруксат документтерибиз колдо болуш керек. Анан банктардын бир майда чүйдө жол жоболору бар. Эми тиги залог, анан тигине мындайлар эми түшүнүп атабыз, аны да чечейин деген бир эми залог маселесин түздөн түз жоюп салабыз деген деп түшүнбөңүздөр, мен алдын ала айтайын. Бирок колдон келчү мыйзам чегиндеги жеңилдетүүлөрдү дагы үстүнөн иштейин деген бир пландар бар. Рахмат. Жакшы. Бакыт Төлөмүшевич, сиз айтып кетпедиңизби, жанагы банктардын да өздөрүнүн шарты бар деп. Бирок ошого карабастан эле мына соңку жылдарда ишкер чөйрөнү, бизнес чөйрөсүн колдоо багытында ушул каржылоо, финансылоо боюнча бир топ жеңилдиктер дагы болду да, мурдагыга салыштырмалуу. Албетте. Ушу мындай урматтуу угуучу Тоң районунда сизге да рахмат. Өзү да белгилеп кетти, мындай пайызы жок. Үстөк пайыз, нулевой процент буга чейин болгон эмес бир окуя болуп атат. Бирок биз туура колдонуш керекпиз да. Ишкерлерди дагы мыйзамдын алдындагы, элдин алдындагы бир жоопкерчилик болуш керек. Жоопкерчилик бар, милдеттенмелер бар. Аларды биз сөзсүз түрдө аткарууга мажбурбуз. Кайсы багыттарда каржылоо болуп атат? Мисалы, бардык эле тармакта, айыл чарбасында дагы, жана башкада дагы, жалпысынан азыркы учурда кеңири жана 3,7 миллиард сомдук программа мындай чектөөлөр
мындай кандай бирөөлөрдү жагымсыз шартка кое турган чектөөлөр жок. Негизги талап чакан жана орто бизнестин өкүлү болуш керек. Биринчиден сиз ал үчүн сиз өзүңүздү аныктап кетишиңиз керек. Менин кагазым бар, мен ишкермин, мен ишкермин, бир нерсе кылган атам деп, нулевой болсом да катталганмын, мынча киши жалдап атам, мынча мүлкүм бар, мынча кирешем бар депчи. Анда ошо программага мисалы үчүн 6%га сом түрүндө кредит алууга мүмкүнчүлүк бар. Тигүүчүлөр мисалы үчүн 100 миллион сомго чейин кредит алуу мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары стартап деген түшүнүгүбүз бар. Таптакыр нөлдөн баштайм дегендер үчүн 1 миллион сомго чейин күрөөсү жок кредит алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок албетте сиз жөн эле барып алып эле мен бир жакшынакай бир оюм бар эле десе, банктар албетте четке калып коет. Бизнес проект деген болуш керек. Долбоорду да мындай жактап берүү, ишенимдүү долбоор болуш керек да, сөзсүз. Жок дегенде мындай сүрөттөп жактап берип мүмкүнчүлүгү болуш керек да. Реалдуу, анан бул жашай ала турган долбоор депчи. Акчаны эми айтып атпайм, бул аманат менен иштеген банктар да. Бул өзлөрүнүн чөнтөгүндө акча эмес, мамлекеттин акчасы, анан аманаттар. Сиздин салымыңыз, менин салымым, жалпы 7 миллион калкыбыздын бир бөлүгүнүн салымы да. Анан эми айтып кетейин, программа негизги фонд деп коет, же оборудование алууга жол бар. Иштеп аткан кеңейе турган бизнес болсо, бирок андан тышкары иштеп аткан, бирок оборотка деп коет, эми күнүмдүк материалды алам, сырье алат элем дегендерге дагы да мүмкүнчүлүк бар кредит алууга. Андан тышкары мурунку кымбат карыздарды рефинансирование деп коет. Мурунку азыр төлөй турган кымбат карызды жаңы бирок жеңил шарт менен, андайга да мүмкүнчүлүк бар. Рефинансирование. Андан тышкары стартап деген. Стартап долбоорлор да каржыланат, албетте, сөзсүз. Бул бир гана программа. Эгерде сиз айыл чарба менен иштейм десеңиз, жылыга сайын ФСК деген программа да бар. Ал элет жеринде мындай жер менен мал менен иштей турган ишкерлерге ал кошумча, ал мындай бири-бирин мындай жое турган, карама-каршы болгон программа эмес. Бири-бирин мындай көмөк, анан параллелдүү иштеп аткан программалар да. Жакшы. Бакыт Төлөмүшевич, мына ошол чакан жана орто бизнести колдоо боюнча сөз болуп калды. Дагы бир суроом бар эле. Соңку жылдарда ошо салыктык жеңилдиктер дагы абдан мындай маанилүү болуп атат. Аларга салык тармагында деги эле салыктык жеңилдиктерди берүүдө, андан сырткары жана көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, ишкер чөйрөнүн, бизнес чөйрөнүн ачык айкын иштешине дагы бир топ мындай шарт түзүлүп калды го бүгүнкү күндө. Албетте, жылыга сайын эми кырдаал, экономикалык кырдаал бизде гана өзгөрбөстөн эми дүйнө жүзүндө өзгөрөт. Ошону эске алып, экономикабыз да ордунда турбайт. Бүгүнкү талап эртеңки талапка тете эмес, таптакыр башка болуп калышы мүмкүн. Ошону эске алып, жылга сайын салык кодексине бир чоң бир иш тобу түзүлүп, ошонун алкагында жылыга сайын реформалар каралып атат. Азыркы учурда жана сиз айтып кеткендей, чакан жана орто бизнеске тиешелүү салыктык ставкалар эми нулевой деп айтып кетти. Анан дагы 0,25, андан тышкары бир список бар. Чоң бир тизме бар. Өзүңөрдүн кирешеңерге, оборотуңарга жараша, мындай кээде өзүңөрдүн каалооңорго жараша, шартыңарга жараша салыктык режим тандап алууга мүмкүнчүлүк бар. Эми жалпысынан айтсак, Кыргыз Республикасында учурдагы салыктык мындай жүк салыштырмалуу өзүбүздүн мындай коңшу мамлекеттерге, өнөктөштөргө салыштырмалуу эң жеңил
режимдердин бири деп айтсам мен жаңылышпайм. Анткени мисалы үчүн НДС деп коет, кошумча нарк салыгы. Коңшу Казакстанда 16%, биздики 12%, Россияда 22%га чейин жетет. Эми Өзбекстанда биздикиндей эле 12%, Тажикстанда биздикинен өдөрөөк, мен жаңылышпасам. Андан тышкары эми режимдери бар. Бирок эми айтып атпаймынбы, жылга сайын тышкы чөйрөдө дагы, экономикалык чөйрөдө дагы шарттар өзгөрүлүп атат. Биз ЕАЭСтин алкагында дагы биздин өнөктөштөрүбүз дагы өзлөрүнүн талаптарын коет. Анан ошого ылайык эми салыктык же тарифтик саясаттан тышкары тарифтик эместик бир талаптар да өзгөрөт. Ал деген биз өндүрүп аткан товарга тиешелүү бир сапатына бир талаптар дагы өзгөрүлөт. Ошого тиешелүү биз дагы мындай процедураларды жылга сайын салык кодексинде өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Аны реформалардын алкагында да үзгүлтүксүз жүрүп аткан жумуш. Жакшы. Бакыт Төлөмүшевич, жана айтып кеттиңиз, өлкөдө бүгүнкү күндө бардыгыбызга эле белгилүү ири экономикалык долбоорлор башталып, ишке ашып атат. Алардын көпчүлүгүн мына биздин угармандарыбыз да жакшы билет. Анан мындай ири долбоорлорду ишке ашырууда, деги эле өлкөдө ушундай иштин реалдуу андан ары уланып кетишинде инвестициялык климаттын жагымдуу болушу да маанилүү да. Ооба. Туптуура. Инвестициялык климат деген эми чет элдик тикелей инвестициялардын киришинин негизги шарты болуп атат. Ал жаатында, инвестициялык климат жаатында азыркы учурда жаңы инвестиция мыйзамынын долбоору жогорку кеңеш менен биргелешип ушу караштырылып жатат. Жаңы бир мындай жеңилдетүүлөр талкууланып атат. Эми мыйзамга албетте мыйзам деген бул негизги эреже, бирок мыйзамдын аткарылышы дагы өтө маанилүү болуп атат. Эми айтып кетчү нерсе, өлкөнүн эң бийик биринчи жетекчилик тарабынан ушу мыйзамдын мындай кынтыксыз аткарылышына өтө чоң талап бар. Катуу талап десем да жаңылышпайм. Ушу эми мыйзам деген мыйзам, албетте жакшы мыйзам, бирок аткарылыш керек. Ушу азыркы учурда жетекчилик тарабынан ушу талап катуу коюлуп атат. Силер аткарышыңар керек, бөлүп бөтөнчөлөбөшүңөр керек, келем деген инвесторду тозушуңар керек, иштешиңер керек, жардам беришиңер керек деген бир талап бар. Ошонун алкагында 24-жылдан баштап мындай экономика министрлиги жагынан, бирок негизги кабинет, министрлер кабинет тарабынан 3 жыл бою бир мындай жакшы бир долбоорбу же демилге ишке ашырылып атат. 24-жылы жаңылышпасам 102 жаңы өндүрүш ишкана ачылган. Азыркы учурда иштеп атышат. Былтыр 113 жок 117 жаңылышпасам жаңы ишкана ишке киргизилген болчу. Быйыл биз 113 деп, 100дөн кем эмес деп 113тү аныктап атабыз. Ушу жылга сайын 100дөн кем эмес жаңы өнөр жай ишканасын ишке киргизип атабыз. Эми негизги бул приоритет эми көлөм эмес. Сапаты. Сапаты, анан тармак. Өнөр жай болушун керек. 5 киши болсо дагы, цехым өнөр жай болсо приоритет. Өндүрүш, бир нерсе өндүрүш керек 500 болсоң дагы сен приоритетсиң да, өндүрүшсүң, сен өндүрүшсүң. Бирок бул башка тармактарды мындай көз жумуп койгондо эмес, анткени бул бирок өндүрүштү биз кайра жандандырыш керекпиз. Билбейм, бир аз мындай лирика болуп кетеби, тарыхчылар мүмкүн мени колдойт. Бул деген индустриализация же өнөр жайдын өнүгүүсү, бул экономиканын бир иштөө бир ыкмасы эмес. Бул бир тарыхый бир
бир задача болуп атат да. Бир эме Карл Маркс ага тийиш андай ошого окшогон бир тарыхчы, улуу философ, политэкономисттер дагы аны айтып кеткен. Өндүрүш бул адамдын керек болсо бир тиешелүү бир аң сезими өнүгүүсүндө бир баскыч болуш керек болуп атат. Анан биз ошону индустриализацияны ошондой бурчтан карап, биз кача албайбыз, бирок бизге өтө керек бир тарыхый өнүгүүнүн бир баскычы болот деп ошол эле учурда жана экономикалык потенциалды көтөрүүнүн дагы негизги албетте нарк чынжырчасы деп коет. ооба. Өндүрүш эми ошол нарк чынжырчалардын болушунча көбүн бир экономикада сактап калууга мүмкүнчүлүк шарт түзүп берет. Сиз жөн эле бир өсүмдүктү өстүрсөңүз, сиз бир гана жалгыз нарк чынжырчасыз. Аны жуусаңыз экинчи, упаковка кылсаңыз үчүнчү, сорттосоңуз дагы бир. Өндүрүш ошого тиешелүү бир сырье пайда болгондон кийинки бүт кардардын колуна тийгенге чейин болгон бир нарк чынжырчаларын камтыган бир тармак болуп атат. Ошону биз эске алышыбыз керек. Адам керек болсо адамдын аң сезимин өзгөртө турган бир тармак болуп атат да. Анткени өсүмдүк өстүргөн мал бир кандайдыр бир жакшы бир аң сезим талап кылат да. Аяр мамиле, мисалы үчүн малга болобу, өсүмдүккө, жергеби, бул аң сезим. Өндүрүштө эми колуңуз бир жөндөмдүү болушуңуз керек, башыңыз да бир башкача иштеш керек. Анан биз экөөбүз бир помещение, цехта иштешибиз керек. Урушпай, талашпай, күнүгө бирибизди көрүшүп, ушу атмосферада ошого ылайыктуу болуш керек. Ал деген мындай айта берсе көп бир ошого биздин Кыргызстанда ошондой атмосфераны түзгөнгө мүмкүнчүлүк деле болуп калды го дейм азыр ушул тапта, мүмкүнчүлүк бар деп мен терең ишенет элем. Анткени дагы кайталап кетейин, совет тарыхыбызды карасак өзүбүздүн, совет доорунда Кыргызстан бир жакшы эле өндүрүш жагынан өнүккөн бир мамлекет болчу, экономикабыз болчу. Кадрлардай чоңоюп өскөн, билген, колунан келе турган кишилерибиз көп. Андан тышкары ушул 30 жыл, акыркы 30 жылдын ичинде жаңы бир муун пайда болду. Айтып кетейин, бул мурунку алып сатуучулар. Кантип болду? Биринчи булар соода менен башташкан. Мисалы үчүн коңшу өлкөдөн бирдемени сатып, бияктан алып, бияктан сатып, анан бара-бара иштеп аткан, сатып аткан товардын ичине мындай кандай экенин, сапатын, моделин билип, 30 жылдын ичинде андан тышкары өзүнүн рынок сбытасын, өзүнүн мындай сатуучу бир рыногун, клиентурасын да таап алган, аныктап алган. Анан ошол кишилер 30 жылдын ичиндеги кишилер бир күнү ойлойт экен, мен эмнеге мен улам эле бияктан ташый берем, колуман биле турбаймынбы депчи. Өндүрөйүн деппи өзү? Ооба. Президент буга чейин жана амнистияны жарыялаган болчу. Акчаларыңарды катпагыла, чет өлкөгө чыгарбагыла, иштеткиле. Ошондой адамдар айтты, мен анда плитка сатып алчу эле. Плитканы мен билет экенмин, кандай жасалат. Өзүнүн акчасын салды, мамлекеттен көмөк керек, кредитин кошту. Эми атын айтабайын, 250-300 киши иштеп турган заводдор былтыр уже ишке кирип, жакшы, жапжакшынакай экспортко кетип аткан продукттан чыгарып атат. Демек, ата мекендик өндүрүшчүлөр деле бутуна туруп калды десек болот экен да. Туруп атышат. Аларга биз эми негизги максат шарт түзүп берүү, адилеттүү аткарыла турган, иштей турган эрежелерди кабыл алып берүү болду. Ишкерлер өзүнүн жолун, нугун таап алышат да.
мыйзамдуулук менен иш алып барса эле, мыйзам үстөмдүк кылса, мамлекет башчысы айткандай, ооба, демек ишти андан ары жылдырып кетүүгө толук шарт бар. негизги мыйзам иштеш керек. Бир жагынан тартипсиздик болсо, экинчи жагынан мындай катуу көзөмөл болуп калса, ал дагы бирок эң негизги жооп бул мыйзам. Жакшы. Бакыт Төлөмүшевич, мына жана сиз да айтып кеттиңиз, эл аралык деңгээлде да кызматташтык деген бар. Анан ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн абалы жөнүндө айтып атасыз. Ошол эле учурда бизге сырттан да канчалаган инвесторлор келип атат. Анан алдыда дагы кайсыл тармактар көбүрөөк мындай сырткы ири инвесторлорду кызыктырып атат? Биздин Кыргызстандын кайсыл тармакты өнүктүрүп кетсек, ошол экономикалык потенциалды көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар экен? Реалдуу бир ири инвестор кызыккан тармактар кайсылар болот? Андай тармактар бар. Биринчини айтып кетсек, гидроэнергетика. Биздин артыкчылыктуу жагы энергетикабыздын, жашыл энергетикабыз. Биздин булактарыбыз, энергия булактары жашыл. Биз аккан суунун, тоонун түшкөн суунун ошо жана кинетикалык энергиясын колдонуп, бул келечекте өтө азыр баалана турган энергия болуп атат. Биз мисалы үчүн бир айлана чөйрөгө мындай терс таасир эте турган энергетика биздики 95-тен 98%га чейин уже жакындап калдык. Жашыл гана энергетика булактарын. Күн, шамал, суу, аккан суу, гидроэнергетика. Анан дагы айтып кетейин, ошо кайталап кетейин. Болгон гидроэнергетикалык потенциал эми 143, 145, 150 тераватт болсо керек. Ошонун болгону немесин 10-13%на чейин биз гана колдонуп атабыз. Албетте бул чет элдик инвесторлордун көңүлүн буруп атат. Өзгөчө жакынкы чыгыш тараптагы инвесторлор активдүү иштеп атышат. Андан тышкары Кыргызстан өтө мындай азыркы учурда кырдаалда, геосаясий кырдаалда өтө мындай пайдалуу десемби, же ыңгайлуу жайгашкан. Анткени Евразия материгинин эң мындай ири болгондуктан мындай кургак жолдордун көбү Кыргызстан аркылуу өтөт. Эң ири экономиканын бири Кытай. Батыш Европанын рыногу 600-500 миллион населениясы бар. Ошонун ортосунда Кыргызстан. Кургак жолдун үстүндө отурат. Ошону эске алып, азыр транспорт жана логистика жаатына инвестициялар, чет элдик инвестициялар көңүлдөрүн буруп атат. Складтар. Эми жакынкы жылдары бизге өтө мындай складтар керек турган, мындай А, Б классындагы складтардын аянттарын көбөйтүш керек болгон да. Эл аралык стандарттарга туура келген. Анткени жүк ташуулар көбөйөт, албетте. Анан дагы туризм дагы бүгүнкү күндө приоритеттүү болуп атат. Ооба. Туризм жылдан жылга өсүп атат. Бул 24-жылы 8,5 миллион чет элдик туристтер сапар кылып кетсе, 25-жылдын цифраларын эми жакынкы арада аныкталат, такталат, өсүш болот албетте. 9-10 миллион тегереги болуп калышы ыктымал. Бирок ошон үчүн мен башында айтып кеткем. Туруктуу туризм деп. Туруктуу туризм болгонго бизде мүмкүнчүлүк барбы? Туруктуу туризм боло тургандай мүмкүнчүлүк бизге жаратылышыбыз. Биздикиндей жаратылыш эми сейрек кездешет да. Сейрек кездешет. Бирок эми биздин максатыбыз ошо айлана чөйрөнү сактап калыш. Флагмандык проект Ала Тоо резорт деп, жанагы 3 чокуу. Жыргалаңдын аймагында 3 чокуу чоң ири бир. Бул эл аралык деңгээлде кызыгуу жаратып атат да. Жогорку класстагы, анан наркыдагы жагынан, мындай пайда жагынан мындай жогорку класстагы бир туристтерди тарта турган долбоор болуп атат. Андан тышкары эми былтыртан бери иштеп атабыз. Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймак деп территория. Аны дагы ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Эми ал деген туризм менен финансынын ортосунда бир мындай
ортосунда турган бир долбоор болуп атат. Негизги биздин максат эми айлана чөйрөгө боло турган терс таасирди эми жок кылбасак да минималдаштырып, болгон таасирди кайра калыбына келтирүү механизмдерин киргизүү болот. Демек, ошол ири инвесторлорду деле кызыктырган бизде көп эле жагдайлар бар экен, иче турган суубуз. Кайрылып атышабы ошол ири инвесторлордун кайрылгандары болуп атабы? Эми ошол эле Ала Тоо резортто экинчи жана аукцион өткөрүлүп атат. 5 жылдыз отелдерди куруу аукциондору, конкурстары экинчи этабы өтүп атат буюрса. Тамчы зонасында уже заявкалар келип атат, кээ бир чоң долбоорлор ишке ашып атат. Андан тышкары 5-7 жылдыздык отелдер көлдүн тегерегинде жакынкы 1-2 жылдын ичинде туруп калат. Жакшы. Бакыт Төлөмүшевич, мына уктуруубузда соңуна чыгып келе жатат. Менде бир суроо бар да сизге. Ишкер чөйрө, бизнес чөйрө деп атабыз. Анан бир кезде ал ушул нерсе көп адамдын колунан келбей тургандай көрүнгөн. Бирок бүгүнкү күндө бул багытта мамлекеттик саясат туура багытта жүрүп, алардын укугу корголуп, каржылык колдоо алып, салыктык жеңилдиктер берилип, шарттары жакшырып аткандыктан улам кызыккандардын саны да көбөйдү да. Жанагы эле суроо Тоң районунан берилген суроодон улам да. Эми мындан ары ошол ишкерлик кылайын, ата мекендик бир өндүрүштө бир салым кошоюн деген биздин жарандарыбызга сиздин дагы бир айтар сөзүңүз бар болуш керек да. Кайрылууңуз эмне кылышы керек, кайда кайрылышы керек, жанагындай долбоорлорду жазууда кимден кантип жардам алсак болот деген кызыгуу бар да. Рахмат. Өтө мындай таамай, мындай тиешелүү суроо болуп атат. Мен ойлойт элем, иштеп бутуна туруп өзүнүн ишин жүргүзүп аткан ишкерлер, аларга эми эч деле мындай билет алар. Кеңештин деле кереги жок. Бияка баргыла, тияка баргыла депчи. Керек болсо менден жакшы билет, процедураларын эми бизден да жакшы билет. Ал жакшы. Эми баштап аткандарга айтып коет элем, ошол жанагы консорциумдун алкагында быйыл бир чоң кеңири жумуш башталат. Ошонун ичинде дагы мындай маалымат кампаниясын өткөзөбүз да. Андан ошол маалымат кампаниянын алкагында тиешелүү маалыматтар берилет. Айтып атпаймынбы, керек болсо биз ишкер баштай турган ишкерлерге кээде окутуу да талап кылып атат да. Абдан жакшы. Анан мен каалоом бар, бирок жөндөмүм жок же опытым жок дегендерге ушу бутуна туруп кеткендей бир чакандан баштагандай кылып бир эл аралык уюмдар менен да сүйлөшүп атабыз. Эми жакынкы убакытта ошо иштеп баштаганда маалымат кампаниясын кеңири улуттук деңгээлде маалымат кампаниясын үстүндө жүргүзөбүз. Албетте сиздердин дагы жардамыңыздарга, көмөгүңүзгө дагы кайрылабыз албетте да. Эми мамлекет үчүн негизги бир принцип бул опять дагы эле мыйзамдуулук. Башынан эле ушу мыйзамга ылайык иш жүргүзөм дегендерди мамлекет сөзсүз түрдө колдойт, коргойт. Ошол айтар сөзүм. Угармандарыбыз дагы, теле көрүүчүлөр дагы түшүндү болуш керек бүгүнкү күндө кандай ишти баштагысы келсе дагы, эгер жана сиз айткандай таптакыр эч нерсе кылбай туруп нөлдөн баштаган атса дагы аларга кеп кеңеш, окутуу, жана башка колдоо деген нерселердин баардыгы болот экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, сиздер Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Сыдыков Бакыт Төлөмүшевич менен болгон маекти уктуңуздар. Албетте ишкердикти колдоо, бизнес чөйрөсүн колдоо, чакан бизнести колдоо багытында мамлекеттик саясат кандай жолдо бараткандыгы тууралуу кеңири маалымат болду. Баардыгыңыздарга мүмкүнчүлүктөр бар экендигин мына министр мырза баса белгиледи. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн ошол каалаган багытта ишиңиздерди улантып кетүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Биз дагы бир жолу өлкөнүн экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков мырзага ыраазычылык
билдирели. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү маекти, өтө маанилүү маекти Facebooktагы биринчи радионун баракчасынан, YouTube'дагы биздин баракчадан дагы көрүп алсаңыздар болот. Мындай маектер дагы алдыда уланат. Бүгүнкү программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссер Элдияр Эркинбек уулу, социалдык тармактарга тараткан кесиптешим Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.